Кыргызстанга Америкадан чоң салам. Бүгүн 7 апрель 2021 жыл. Мен Колорадодан Бруклин, Нью-Йоркко жүк алып кетип баратып, кичине убакыт болуп калып үйгө келгем. Убакыт деле көп эмес, 3 саат убакыт болуп калды. Как раз Огайо штатынын борбору Колумбус шаарында жумуштарым бар болчу. Ошону бүтүрүп кетиш керек болуп атат. Ошон үчүн сиздерге Огайо штатынын борбору Колумбус шаарын аз да болсо көрсөтүп коеюн деп ойлоп атам. Мага да каналга биздин жарандардан жазылган кишилердин саны 74 жетти. Акырындан көбөйүп келатабыз, достор. Колумбуска бараткан учурда ошол биздин катталуучулардын арасынан суроо бергендер бар экен. Америкага келгенде кандай кыйынчылыктар болот, тил билбесек кандай болот деген суроолорго жооп издейбиз. Мен үйүмөн баштап Колумбус шаарына чейин бир 10-15 мүнөттүк жол. Анда кеттик, достор, Колумбус шаарына. Так, достор, мына алыста Колумбус шаары көрүнүп турат. Колумбус шаары мен үчүн өзгөчө шаарлардын бири, анткени биз жашаган штаттын борбору болуп эсептелинет. Анан биз мага тил боюнча көп суроолорду берип атат. Америкага келсек, тил билбесек кандай болот деп. Негизинен алганда тил билген жакшы да. Биз Америкага келип аткандан кийин Америка өлкөсүн сыйлашыбыз керек. Эмиякта эми англис тил биринчи тил да. Ошон үчүн канчалык англис тилин жакшы билсеңер, Америкада келгенде ошончолук жеңил болот да. Жакшы жумуштарды иштейсиңер, жакшы окууларга киресиңер дегендей. Анан эми Кыргызстандан келип аткан көп жарандарыбыз тил билбей эле келишет да. Грин карта ойноп койсо, грин карта утуп алса, тил билбейм деп келбей койбойт да. Анан мияка келишет. Мен билгенден көп кыздар, балдар Америкага 7-8 жыл мурун мен келгенде келген балдар, кыздар англис тилин сүйлөбөй эле келишкен да. Акырындан үйрөнүш керек, аракет кылыш керек, аракетке берекет дегендей. Анан акырындап үйрөнүп атып эле кулак көнө баштайт. Көчөдөн ар ким менен сүйлөшө баштайсыңар, магазинге келип бирдеме ала баштайсыңар, ошентип тил көнө баштайт. Бирөөлөр англис тилде сүйлөшүп атса, силер акырында түшүнө баштайсыңар. Ошон үчүн коркпош керек. Мен тил билбейм деп. Сүйлөгөндө кыргыз акцентим бар деп да уялбаш керек. Анткени биз кыргызбыз да. Кыргызбыз. Өзүбүздүн өлкө бар, өзүбүздүн тилибиз бар дегендей. Россиядан келген кишилердин баары эле, СНГдан келген кишилердин баары эле өзүнүн тилинде акцент болот. Андан уялбаш керек. Мына Колумбус шаары көрүндү. Азыр Колумбус шаарынын ичин кичине кыдырабыз. Убакыт болуп калса дрон учурабыз, үстүнөн көрөбүз. Азыр бурулат экенбиз, ичине киребиз. Ошондой, достор, англис тилин бүт эле кыргыз билбейт. Биз өзүбүздүн тилди билбегенден уялышыбыз керек да. Өзүбүздүн тилди билебизби? Баары жакшы.
Англис тил бул үйрөнсөк, бул экинчи тил. Орусча үйрөнсөк, үчүнчү тил дегендей. Англис тилин билбейм деп коркпош керек дагы. Америкага Кудай буйруса келип калсаңар, акырындан баары жакшы болот. Тил да үйрөнөсүңөр. Башында кичине кыйыныраак болот, анча-мынча. Бирок убакыттын өтүшү менен баары өз калыбына келет. Мына келдик. Келиңиздер, ананыраак дагы сөзүбүздү улантабыз. Азыр Колумбус шаарынын кооздугу менен суктаналы. Бuyakta полицейский департамент деген шерифтин машинасы турат. Полицейскийлер, жумушка келген полицейскийлер кирип атат. Артында рюкзак бар экен, пистолети бар экен деген. Америкада күн жылып мына. Бактар гүлдөп атат. Өткөндө бир жерге келдим эле, абдан кооз жер экен. Ошол жерге барып дрон учурса жакшы болчу да экен да. Достор, биз келдик. Азыр мен өткөндө келгенде ушул жерден жакшы месте көрдүм эле. Ошол жака барабыз азыр. Так, дейт. Колумбус шаарынын ичи. Көчөлөрү таптаза. Парковканын баары платный экен. Саатына $1 экен. Абдан жакшы. Кээ бир шаарларда сааты $5 болот, $8 болот, $4 болот. Биздин Колумбус шаарынын паркинги $1 экен. Мен азыр бара турган жер абдан кооз жер экен. Кышында келгем, как раз ёлкалар менен кооздоп, кызыл-казыл болуп абдан сонун көрүнүп турганда. Мыякта Ohio National Bank дейт. Что-то иштебейт окшойт. Өтүп кетели. Так. Мындай сонун кооз кылып, Агая шаарынын, Колумбус шаарынын ортосуна, имараттардын ортосуна сонун парк жасап коюптур. Абдан кооз парк экен. Кечкисин абдан кооз көрүнөт экен да. Ушул жерден дрон учурганга абдан ылайыктуу жер экен. Кооз үйлөр бар экен. Үйүнөн отуруп алып эле терезеден сулуулуктун баарын көрө беришет экен да. Карагылачы. Кандай сонун жер экен. Кандай сонун ажайып кооз. Көк шүбер. Тиякта иттер менен гүлөтүп жүрүшөт.
Жакшы, абдан сонун. Гүлдөрдүн баарын өстүрүп коюшуптур. Жакшы. Достор, анда дрон учуралы.
Калмыш шаарындагы кыскача путешествие бүттү. Мен азыр үйгө барып анча-мынча тамак алып жолго чыгайын. Жана сүйлөшкөндөй тил боюнча маселе. Тил билбейм деп коркпоңуздар. Баары жакшы болот. Мен деле Америкага келгенде тил такыр билчү эмесмин. Анан жумушка барып келген сайын, күн сайын 1 сааттан займат этчимин да. Азыр Кудайга шүгүр. Жакында Ерлан Андашевдин интервьюсун көрдүм. Ал жигит айтып атпайбы? Гихми дегенди азыр билебиз деген сыяктуу биз деле ошо гихми дегенди билебиз. Иштеп жүрөбүз. Полицейскилер токтотуп калат. Полицейскилер менен сүйлөшөбүз. Магазиндерге киребиз. Ар кандай ситуациялар көп болот. Жүк алганы барганда англисче сүйлөшөбүз. Практика керек да, практика. Канчалык көп сүйлөп тилиңерди көндүрө берсеңер, азыр деле Кыргызстанга жатып алып келим деген жарандар болсо. Сөзгө караганда фраза сүйлөгүлө да, фразаны жаттасаңар, ошо фраза мээңерге калат, адамдардын мээсинде калып калат да, унутулбайт. Анан ошол фразалар кийин керектет да. Оякта кетип баратсаң эле бир кишиден "Hi, how are you? Sir, can you help me please? How can I get to?" деп туруп, любой жакта айта берсеңер, силерге жооп берет да. How can I get to деп туруп эле любой direction'да айтып койсоңор, айтып берет. Ошентип фразаларды жаттап тилдерди көндүрүш керек да. Бир фразаны айтып туруп эле ошону даже керек болсо күнүгө 200 жол, 300 жол айтыш керек да. Excuse me, sir. Can you help me please деген деле айта бергиле. Же good morning, good afternoon, good evening деп. Ошол фразаларды Google'га жазсаңар, ошол англисчеси чыгат. Ошону эле бир фразаны 200-300 жолу кайтала берсеңер, тилиңер көнүш керек да. Тилди көндүрүш керек. Коюңуздар, анда мен жылайын. Анан дагы кабарлашып турабыз. Биздин подписчиктердин саны көбөйө берсин, Кудай буйрса, чакырындап. Эми жаңы ачылбадыкпы? 3 жума болду элек. Азыр 74 болдук. Кудай буйрса, 500 болсок, мен оюн ойнотом. 500 болгондо бир жол ойнотом, $100. Анан ар бир 1000 подписчик болгон сайын $100, 2000 болгондо $100, 3000 болгондо $100 ошентип. Кудай буйрса жакында кызык каналда кызык окуялар башталат. Ошон үчүн каналга жазылыңыздар. Эмки жолу мен Бруклинге барам, кудос. Ошо Бруклинден видео тартып койгондо Америкадагы жумуш жөнүндө анча-мынча сүйлөшөлү. Мен дагы убактым аз болот атпайбы, азыр көп информацияларды айта албайтам. Мейлиңиздер анда. Жакшы. Салам. Америкадан Кыргызстанга чоң салам.